Кандайсыздар, бүгүн сиздерге отбеливание жөнүндө айтып беремин. Бизге эмне керек болот? Ушул сүрөттөгүдөй аппарат керек болот. Отбеливание керектелүүчү материалдар, фотоаппарат, полимеризующая лампа и расцветка вита керек болот. Расцветка блич болсо дагы жакшы. Буну кабинетке алып келесиздер. Жана отбеливание керектелүүчү материалдар. Ушундай коробка болот, флеш-теп коробканын ичинде ушул материалдар бар. Анын ичинде ретрактор, зубная паста, гель отбеливающий, перекись водорода 32%, реминерализующий мусс бар, жидкий кофирдан, еще гельге керектелүүчү насадка болот. Бул материалдардын баардыгын коробкасынан чыгарып, өзүңүздүн даярдаган столуңарга баардыгын коесуздар. Врач пациент менен сүйлөшүп, приемго даяр болгондон кийин биринчи эле биз пациенттин до тишинин цвети кандай, ошону полностью фотоаппаратка сүрөткө тартып алабыз, чтобы потом результатын көрүп канча тоңго өзгөргөнүн айтыш үчүн. Аппарат флешбот, бир эле розетка сыя турган жер бар, и все, кнопка включатель, выключатель жок. Ушул жерде саясыздар, өзү жанат, и сразу бул жака картаны саласыздар. Болсо отбеливанияга эмне материалдар керек, эмнелерди даярдайсыздар, ошону көрсөтүп кеттим. Еще вот карта жөнүндө айткам. Вот ылдыйдагы кыздын сүрөтү бар карта, бул ушул флештин аппараттын картасы болот. Ал жерде общий 90 минутта болот. Бирок сиздер приемдо ошол пациент өзү каалаган цветке жетиш үчүн 3 же 4 жолу 15 минуттан просвечивание кылынат. Ошого карап минутасы кетет. Биз уже пациенттин эрине бальзам для губ сүйкөдүк, ретрактор кийгиздик, расцветка блич менен пациенттин өзүнүн цветин аныктап алдык. Андан кийин врач жидкий кофирдан менен изоляция кылат. Ал эмнеге керек? Вот этот отбеливающий гель, перекись водорода деснага тийсе, десна күйүп калат, ошондуктан обязательно изоляция кылышат. Жидкий кофирдан менен сүрткөндөн кийин сиз аны вот полимеризующий лампа менен засвечивать этесиз. Дальше отбеливающий гельге насадка кийгизесиз, врачка бересиз, ал тишке сүйкөйт. Андан кийин аппаратты жандырып 15 минут күтөсүздөр. 15 минут бүткөндөн кийин бул жерде 3-4 штук слюнотсос коюп койгом. Ошол гелди слюнотсос менен сордуртуп аласыз. Ал слюнотсос ар бир сеанс бүткөн сайын керек болот, анткени гель слюнотсостун ичине толуп калат дагы. Кийинки сеанстан кийин кийинки гелди сора албай калат. Ошондуктан мен 3-4 штук слюнотсос даярдап койгонмун. Биринчи сеансты кылдыңыздар. После 15 минуттан кийин ватный шарикини пинцет менен врачка бересиз. Биз слюнотсос менен сордуртуп алгандан кийин еще калып калган калдыктарын ватный шарик менен сүртүп алат. 3-4 сеанс бүткөндөн кийин врачтын колуна сиз реминерализующий муссты бересиз. Ал болсо чувствительностьти азайтат после приема. Или нурофен еще берсеңиз болот пациентке, если сураса. И вот после мусса кисточка бересиз, ошо менен прием бүтөт. Бул жерде болсо вот как раз бизде картаны иштеткем мен. Бул жерде 24 минут бар экен эле. Андан 9 минут калыптыр, ылдыйынан жазган элем. Ошол 9 минут бизге аздык калат. Бизге еще ошондо получается 6 минут керек болот. Анткени бир просвечивание 15 минут болот да. Вот азыркы картанда канча минут калганын ылдыйдан часиктин жанында минутта турат го, ошол жерден көрсөк болот. Азыр мына минутта бүтсө, картаны кантип алмаштырабыз, ошону көрсөтүп берем. Вот оварлинг деп калат бүткөндө. И бул жерде жазып турат place enter new card деп, поставьте новую карту деп. Бул картада 6 минут бар как раз. Вот часиктин жанында 6 минут деп турат. 6 минут бар. Бизде 9 минут кылдык, 6 минут менен кошулуп 15 минут болуп, азыр бир сеанс как раз бүтөт.